4 параграф. Типовые воспитательные процессы. Тарбиялык процесстер. Бул параграф ким өз алдынча бул жашоодо жашоо эрежесин бузуп, кандай нарушение кылганын билүү үчүн колдонууга жардам берет. Ал эмнени идеализация кылат жана жашоонун каталарын кандай чоңдоп атат. Задача жеңил эмес. Анткени адам өзүн объективдүү баалай албайт жана өзүнүн кандайдыр өзү көнүп калган көп жылдан бери колдонуп келген көз караштарын туура эмес экенин моюнга албайт. А бул жок накопитель переживаний канчалык деңгээлде толгонун ченей албайт жана өзүнүн көз салуучусу анын туура эмес көз караштары үчүн тарбия бере турган кийинки кадамдарын биле албайт. Ал эми бул кадамдар өзүңөр түшүнгөндөй өтө кайгылуу болушу мүмкүн. Эсиңерде болгондой, материалдык духовный баалуулуктарды идеализация кылуу ушул баалуулуктарды талкуулоо жолу менен оңдолот. Демек, эгер биз анализдеп көрсөк, именно кандай тарбияларды бизге көрсөтүп атса, биз түшүнө алабыз эмне үчүн бизди тарбиялап атканын. Биз ишенишибиз керек. Көз салуучубуз точно билет. Жана биз эмне менен оорусак, ошону менен бизди тарбиялайт. Бизге колдонулуп аткан тарбиялык диапазон чектелгендиктен жана бизге жакшы белгилүү болгондуктан биз мындай кылып классификация кылсак болот жашообуздун ар бир областына. Жалпы бизди тарбиялоо областы катары үй-бүлөнү, балдарды, жумушту бөлүп карасак болот. Аларды кезеги менен талдайбыз. 5 параграф. Типовые воспитательные процессы в семье. Үй-бүлөдөгү тарбиялык процесстер. Эсиңерде болгондой, адам бул дүйнөгө бош эмес накопитель переживаний менен келет. Анда бир нерсе бар. Алар адамдын мурунку жашоосундагы туура эмес көз караштары. Тонкий мирде анын накопитель переживаний өзгөрбөйт. Теги дүйнөдө накопитель переживанийди өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ал үчүн адамдар бул дүйнөгө келишет. Бирок бул дүйнөгө жашоого жакшы белгилүү болгон туура эмес көз караштар менен келишет. Аны оңдош үчүн алам эрте эле аны туура эмес көз караштарын талкуулай турган ситуацияны даярдап коет. Ошондой типовой ситуациялардын бири. Ошондуктан биз үй-бүлөдөгү күйөөсү менен аялынын өз ара мамилесин карайлы. Силер билгендей, көп үй-бүлөлөрдө жетишсиз жубайлардын ичинде өз ара мамилелер алар көбүнчө таарынычтарга, уруштарга, скандалдарга, ажырашууларга алып келет. Жыйынтыгында көп үй-бүлөлөр ажырашат. Эмне үчүн ушундай болот? Жооп кыйын эмес. Жашоо жубайларды ушундай кылып тандайт. Жубайлар бири-биринин избыточный значение берген баалуулуктарын талкалашат. Башкача айтканда, бир жубайдын баалуулуктарынын системасын талкалоо экинчи жубайдын ал баалуулукту отрицать эткени менен болот. Так ушул үй-бүлөдөгү жашоодогу көпчүлүк конфликттердин бири-бирин түшүнбөстүгүнүн себеби болуп саналат. Бардык эле үй-бүлөдө талкалаш керек болгон идеализация боло бербейт. Ошондуктан эч кандай урушсуз, таарынычтары жок, жакшы жашаган да үй-бүлөлөр бар. Бирок мындай үй-бүлөлөр азыраак. Көпчүлүгү мындай үй-бүлөлүк баалуулуктарды идеализация кылышат. Супружеская верность, чарбачылык, тазалык, порядок, жакшы ыңгайлуу жашоо, благоустроенный быт жана башка бакубаттуу үй-бүлөлүк жашоону. Бул түшүнүктөр көбүнчө аялдарга жакын. Аялдар ушул баалуулуктарга ашыкча маани беришет. Аялдар муну идеалдаштырган үчүн эркектерге бул баалуулукту талкалаш керек болот. Эркектер көп арак ичкенге, балыкка, охотага көп чыкканга, башка жака жүрүп кетүүгө, ошол жака акчасын коротконго, көбүнчө убактысын жумушта өткөзгөнгө, достору менен көп убактысын өткөзгөнгө жана башка аргасыз болушат. Башкача айтканда, алар тарбиялык иш жүргүзүш үчүн алар коомдук пикирге, моральга каршы болуп, негативдик иштерге барганга аргасыз болушат. Бирок биз түшүндүк, духовный тарбия менен мораль
көбүнчө эки башка болуп калат. Үй бүлөлүк баалуулуктарды аялдар гана идеалдаштырбайт. Көбүнчө эркектер дагы идеалдаштырат аларды. Ал кызганганда, аялын балдарын контролдоп тургандар, үй бүлөлүк бюджетти, материалдык байлыктарды өзүм контролдойм дегендер. Бул баалуулуктар талкаланышы керек. Жана аялдар колунан келишинче буга катышат. Алар башкалар менен байланышты издешет, акчаны дайны жок чачышат, үйүн жыйнашпайт жана башка. Ошентип жубайлар духовный жактан толук программа менен бири-бирин тарбиялашат жана түшүнүшпөйт бири-бирин. Анан көбүнчө ажырашып кетишет. Кантип жашоо? Кийин бири-бирин баалуулуктарын талкалай турган адамдарды семейный пара кылып бириктирип коет. Адамдар вроде акылдуу эле. Алар үйлөнгөнгө чейин эле түшүнүшсө болмок, келечектеги жубайынын жашоого болгон көз карашы такыр башка экенин жана үйлөнбөй эле коюшса болмок. Бирок бул андай болбойт. Сүйүү. Баалуулуктарга карама-каршы көз караштары бар адамдарды бириктириш үчүн жашоо ушундай способ ойлоп тапкан. Ал сүйүү. Сүйүүнү адам үй бүлө курарда өзүнүн духовный тарбиячысы менен биригиш үчүн, көзү эчтеке көрбөй калгандай кылыш үчүн колдонот. Адамга обидно болбош үчүн сүйүүгө жакшы сезим берип койгон. Ошон үчүн адамдар өз каалоосу менен ошондой жашоого кабылышат. Ошондуктан сүйүү менен түзүлгөн үй бүлөлөр, улардын задачасы бири-биринин баалуулуктарга ашыкча маани берүүсүн талкалоо. Башкача айтканда, ар кандай баалуулуктарды идеалдаштыруу. Мисалы, аялы тазалыкты жана материалдык байлыкты, күйөөсү футбол жана өзүнүн эркиндиги. Сүйүү жарым жылга, 1 же 2 жылга созулат. Анан сүйүүнүн күчү жоголот да, күйөөсү аялынын кемчиликтерин байкап баштайт. Наразычылыктар, таарынычтар, агрессия, уруштар башталат. Бири-бирин жакшыраак кылып оңдош үчүн разборкалар башталат. Ошентип духовный тарбиялоо механизми ишке кирет. Алам үй бүлөлүк жубайларды ушунчалык точно тандайт. Адамдын кандай экенин билип алып, анын жубайы кандай болорун билип койсоң болот. Мисалы, эгер күйөөсү аябай расчетливый, логичный болсо, ал импульсивный, таарынчак аял тандайт. Эгер аял акчаны абдан жакшы көрсө жана күйөө добытчик болуш керек деп эсептесе, анда анын күйөөсүндө акчага болгон проблемасы көп болот. Же акчага эч кандай маани бербейт. Эгер күйөөсү сексти аябай жакшы көрсө, анын аялы интимдик мындай мамилеге көңүл кош болот. Эгер аял абдан тарбиялуу болуп, хамдарды жаман көрсө, андай ал именно ошондой эркекти сүйүп калат. Эгер аялда баланы кантип тарбиялаш керек деген катуу ишеними болсо, анын күйөөсүнүкү такыр башкача болот. Эгер аял үчүн туугандар менен болгон мамиле өтө маанилүү болсо, күйөөсү ага көңүл кош карайт. Аялынын кызыккан развлечениялары менен күйөөсүнүкү окшош эмес болот. Эгер аялы бир тамакты жакшы көрсө, күйөөсү аны жаман көрөт жана башка. Адамдар мурда эле бул өзгөчөлүктү байкашкан. Ошон үчүн карама-каршылыктар бири-бирине тартылат деген түшүнүк калыптанып калган. Бирок булар эмне үчүн бири-бирине тартылаарын эч ким түшүндүрбөйт. Бул кимге керек? Ар ким өзүнүн идеалын туура деп эсептейт да, жана ошонун негизинде бүтпөгөн талашуулар, уруштар, претензиялар, түшүнбөстүктөр, таарынычтар болот. А чындыгында өз ара духовный өнүгүү процесси, башкача айтканда, алардын идеализацияларынын талкалоочу процесси жүрөт. Аял түшүнбөйт. Кандайдыр бир баалуулукту избыточно идеализация кылып жаткан үчүн күйөөсү ал үчүн кармический таблетка экенин жана тескерисинче. Бул дарылоо тезирээк токтобош үчүн үй бүлөдө бала төрөлөт. Бир эмес, бир нече болушу мүмкүн. Бала аларды бириктирип туруучу звено болуп калат. Аларды тезирээк ажырашып кетпеш үчүн. Бала дагы духовный тарбиялоо процессине катышат. Ал ата-энесинин баалуулуктарын талкалаганга катышат. Бирок балдар жөнүндө кийинчерээк сүйлөшөбүз. Проблема замужества. Эми сүйүү жөнүндө уланталы. Тагыраак айтканда, сүйүү бар, бирок үй бүлө жок болгон учурлар жөнүндө.
Башкача айтканда, жигитке же кызга үй бүлө түзүү мүмкүн болбой атканы жөнүндө. Кыздарда мындай ситуация венец безбрачия деп аталат. Аны кээ бир целительдер акысын алып чечип бергенге аракет кылышат. Бул венец акыл эс жашоонун технологиясында эмнени билгизет? Түшүнгөн оор эмес. Бул ашыкча үй бүлөлүк жашоодогу бардык нерселерди идеализация кылуу. Кыз оюнда үй бүлөнү ушунчалык идеалдаштырат, ошон үчүн кызды бардык статья боюнча тарбиялаш үчүн жашоого кандай күйөө тапсам деп кыйналат экен. Так айтканда, андай күйөөнү тапкан оңой эле. Ал эркекке турмушка чыгыш үчүн кызды толугу менен сүйүү сезимге киргизген оор болот экен. Ал эркек анын идеясынан ушунчалык айырмаланып турат, эмоцияларга анын акылынан ажыратып, ага күйөөгө чыкканга заставить эткен да оор болот экен. Же ал кыз ушунчалык рассудочный, ал эмоцияга баш ийбейт. Ошондо сүйүү механизми иштебейт. Жашоо ал кызга ылайык партнер таба албайт. А башка жакшы эркекти ага бербейт. Ал эркек аны тарбиялай албайт. Ошондуктан тарбиялоо процессин кийинки жашоого калтырышат. Көргөнүңүздөй, алам деле дайым эле сүйүү деген средство менен дагы адамды тарбиялай албайт. Эгер адамда өнүккөн логикалык ойлонуу болсо, өзүнүн жашоого болгон, үй бүлөлүк жашоодогу партнерго болгон талабын жакшы түшүнсө, анда анын көз салуучусуна кыйын болот. Сүйүүгө башын айлантып туруп, ага жакпаган жубайды берип койгонго. Бирок мындай жаш өтүп калган куракта болот. Үй бүлө негизинен жаш кезекте курулат. Башыңда акыл жок, эмоция акылды башкарып турган чакта. Любовь зла, полюбишь и козла. Бул макал элдердеги сүйүүгө болгон өзгөчөлүктү белгилейт. Акылга салып түшүнө албайсың аны. Эгер жашоо ошондой чечсе, анда сенин баалуулуктарыңды талкалай турган карама каршы адам менен турмуш курасың. Адамда канчалык баалуулук көп болсо, ошончолук жаман жубай табылат. Жашоо ошондой. Эгер литератураны эстесек, мындай жубайлар жөнүндө толтура жазууларды табабыз. Осознанный